Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз 19-кылымдын орус профессионалдык композитордук музыкасынын негиздөөчүлөрү. Эң алгачкы негиздөөчүлөрдүн бири Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский жана Николай Андреевич Римский-Корсаковдор. Михаил Иванович Глинка ал орус музыкасынын дүйнө жүзүнө белгилүү болгон чыгармаларды жараткан. Ал операларды жана вокалдык инструменталдык музыкаларды жазган. Азыр Торгой деген чыгармасына көңүлүңөрдү бурабыз. Музыкасынын белгилүү композиторлорунун бири Петр Ильич Чайковский. Чайковский дагы көптөгөн опера балеттерди жазган. Анын 3 балети жана 10 операсы бар. Азыр Вальс цветов деген чыгармасын угабыз. Эмнени элестете алдыңар балдар? Балдар, бул чыгармалар силерге жакты деп ойлойм. Анда кийинки композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Корсаков силер сыяктуу эле жомокторду аябай жакшы көргөн. Анын көптөгөн жомокко жазылган чыгармалары бар. Азыр сказка о царе Салтане деген чыгармасына көңүлүңөрдү бурабыз. Кайсы мультфильм? Анда эмесе, ушул Глинка, Чайковский, Римский-Корсаковдун чыгармаларын угуп, элестөөбүздү жазабыз. Саламатта болгула балдар.